атым Сверкова Алтынгүл Райымбековна. Ошо Аяржан майыптыгы бар балдарды колдоо фондунун жетекчиси болом. Биздин балдар ошо массажга муктаж болгондуктан ошон үчүн мен массажный немелерди каражаттар алдырдым. Ноутбук, принтерлерге ушундай ыраазычылык билдиргим келип жатыр. Бул Алтын Альянска терең ыраазычылык айтам. Мен Алтын Альянсты издеген жокмун. Алтын Альянс мени издеп мага күтүлбөгөн жерден телефон чалып, ушундай сизге эмнеге муктажсыздар, жардам берели, биз жакындан кол суналы дегенден кийин швейный машинканы апалар бекер отурбай ошол жерде балдарын ондай кроватка жаткырып коюп, анан иштеп, бизге болсо памперстерине тыйын тапсын деген ниетте болдум. Ошо басып келген кадамга сооп жазсын. Рахмат силерге. Кургелбей Элдар Айтматов дагы Ак кеме чыгармасынын китептерин алып келип бизге подарка кылып берип атыр. Бизге көңүл бурганына терең ыраазычылык. Биз Айтматов фонду менен биргеликте Кара Буура районундагы Аяржан балдар реабилитациялык борборуна жардам берүүнү чечип, бүгүн ушул жерге керектүү өздөрү жазып берген тизмедеги каражаттарды алып келдик. Алар ошол жанагы массаж, уколоочу аппараттар, ар кандай түрлөрү, андан тышкары ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жатуусуна ылайыкташкан керебеттер, анын апалар иштеп турганга ошо тигүү машинкалары, жанагы тигүү ишинде колдоно турган. Анан апалар бул балдарды карап аткандан кийин үйдөн тигип ишкерлик кыла алса, же ошо баласына керектүү нерселерди тигип алып, өздөрү Аяржан ушул борбору бизге эмне керек десе ошонун баарын каражатыбыздын жетишинче алып келип бердик. Бүгүн ошо Элдар Чыңгызович менен биргеликте келип тапшырдык. Мы с Альянс Алтыном провели благотворительную работу в реабилитационном центре Кыргызской Республики в Таласе. Это был очень значимый вклад от нас, так как когда мы узнали, что тут особо нету вот этих всех коммуникаций, полностью оборудований, мы были очень рады помочь, и я очень рада тому, что Альянс Алтын очень отзывчивый в этом плане. Они всегда, получается, поддерживают все такие инициативы, и это очень большой и огромный вклад от нас и для Кыргызской Республики.